биз анда Бакыт байке экөөбүз маегибизди улантабыз. Азыркы маекти мен именно аялдар темасына арнагым келди да. Биз өткөндө Алтын Дордо аялдын орду деген видеону тарткандан кийин негизи карап анализ кылып статистикасын карасам, именно ушул аялдарды кызыктырат экен да ушул тема. Же башкаларды кызыктыра, ушул просмотр эң көп ушул темада болду да, аялдар жөнүндөчү. Демек ушул бүгүн самый актуальный тема окшойт. Анын үстүндө кайып кызынан келген катта ушундай сонун жери айтылган экен да. Аял оңолсо бир күндө дейт, заман оңолот бир түндө дейт. Бакыт байке. Бакыт байке, анан ушул сөздү кайып кыздан келген кат менен улантсак. Аял аалам эң улуу күч керемет, күчтүү аял бүт жер шаарын терметет. Жараткандын белек экен билсеңер, өзүңдү таанып сырды чечсең, сен эгер. Ушуну бир чечмелеп бербейсизби? Ушул түшкөн аянды. Катып айтылыптыр, Мына аялдын күчү деп элечи. Чын эле аялдын күчү аалам шамы болуп атпайбы? Аалам шамы деген өзү эле бир ааламдын жарыгын кармап турган күч да. Анан бул кайып кыздан келген аян ошол улуу нерсени айтып атат. Баардык нерсе аялдагы күчтүн зор экенин билдирип атат. Эгер аялдар ошол күчүн өзү таанып, ошол күчүн өзүнөн чыгарып, ошонун нуру менен иштей баштаса, чын эле аял заты аябай зор күчкө ээ болмок. Алардын артынан эркек заты баарыбыз эле тыпыраңдап жетип бармакпыз да. Жашообузчу. Аял жашынын күчү деген нерсени бир эки көргөн, билген нерсени айтып кетели. Мисалы ушул жерге бала чакасынан кыйналган жаш келиндер оорула кыйналып, врачтардан жардам болбаганда ушул кайдан алат, байланышып бул жака кайрылат, балам мындай болду, дем албай калды, көгөрүп баратат, жардам бергиле деп. Анан ошол маалда биз да ошого колубуздан келген нерсе баланы кучакта дейбиз да. Кучактап алып эле мээримди төк дейбиз да. Анан ошол өзүнчө бир керемет болот да. Анан ошол балдар дем алып, кайра өзүнө келип калат да. Анан энелер өздөрү түшүнбөй калат болуп кеткенчи. Анан ой жакшы болду деп кайра ашылын берип айтышат да, ашылын айтып. Ошондон себептен эле аялдагы күчтүү ушунчалык чексиз күч да. Мисалы бир видеоду көрүп калдык, болгон экен. Машинага коюп кетти баланы төбөлөп. Ошол аял чуркап келип, бир колу менен машинени көтөрүп, экинчи колу менен баласын сууруп алат да. Ошол күч, ошондой көз ирмемде пайда болуп атпайбы? Аялгачы. Эми аялдын ошондой ички күчүндөгү ички резерв күчү ушунчалык зор күч да. Эгер аялдар ошол зор күчтү таанып, өздөрүнүн ошол аялдарга берилген бул күчтүн мааниси сүйүү да, мээрим да, ошол күчтү ушунчалык өздөрүнөн көбөйтүп, ушунчалык аны зор күчкө айланткан болсо, мен ойлойм биз дүйнөдө согуш да болмок эмес, дүйнөдө жамандык да болмок эмес. Себеп дегенде ошол күчтүн күчү баардыгын ордуна коюп басып коймок да. Эгерде аялдардын сөзүн укса, мына жерде улантысын окуйн, Аял заты купуя сыр керемет, сени карап бүт периште термелет. Байланышкын Кудай менен бир болуп, ачыласын жүрөгүңдөн сыр толук. Аял аалам асман толо ак булут, Кудай берген сырды чечкин сен туруп. Мөлтүрөгөн ак булуттай агаргын, жараткандын керегине жарагын. Дейт. Албетте. Аял заты эмес, эркек заты жараткандын керегине жараш керек. Баарыбыз эле ошол жаратканга кызмат кылыш үчүн жаралганбыз да. Баарыбыздын кызматыбыз бар. Кызматы жок бир да адам жаралбайт. Аял болобу, эркек болобу кызматы. Анын ичинде ошол аялдыкы ушул чоңураак, өзгөчө кызматы бул мээрим да. Мээрим жагынан күчтүү да. Ошол мээримдин күчү менен аялда дагы бул жаратмандык күч да күчтүү да. Ошол үчүн аялдарга албетте эркектер таажим кылат. Ошо жанагы айткан макал бар го.
жаман эркекти орто эркек кылат, Орто. орто эркекти баш эркек кылат депчи. Бул деген сөз кандай укмуштук, аялдарга кандай бул таасирлейт эгер аялдар действительно өздөрүнүн күчүн билсе, өздөрүнүн касиетин билсе, өздөрүнүн нурун билсе, анда деги оңолбогон эркек калмак эмес да. Анда эч ким бир мындай кайгырмак эмес, жолдошум ичип атат, күйөөм ичип атат деп баары алагын коюп эле сонун болуп калышмак. Баадыгы аялдардан болуп калат да ошол да. Дегеним ал аялдарга ойлоп салган жоксузбу? Аялдардын вообще миссиясы, вообще кызмат деген эмне, Бакыт эке? Кызмат деген ушу баардыгы жаралган жандын бир кызматы бар. Бул өсүү. Биринчи кызмат да. Адам жаралганда жандын өзүнүн кызматы өсүү. Ал жандын кызматы, Таануу керек. Анын ичинде адам өзүнүн бул тиричилигиндеги жашоосундагы ал өзүнүн денеси үчүн, өзүнүн кызыгышы үчүн кызматтар бар. Негизги нерсе өсүү, жарык болуу. Бул жандын кызматы өсүү экен да. Жердеги аялдын кызматычы? Вообще негизи эле кызмат деген дейм да, эркектердин кызматы, аялдардын кызматы, вообще кызмат деген сөз өзү эмне? Мындай бөлүнөт, мисалы, эркектердин кызматы деп коет, бул жер жүгүн көтөргөн, жоо келсе урушкан, үйүнө бир тапкан ташын ташып келген, үйүн баккан эркектердин милдети деп коет да. Ошон үчүн аялдарга кайра эле жүктөп коет. Эгер эркегиңди табышкер кылып тарбиялай турган болсоң дейт, анда кичинекей баланы тарбиялагандай кайра баштан тарбиялап чыгарышың керек депчи. Табышкер болуш үчүн деп коюшат да. Сөздүн негизичи бул аялга ошол баланы да өстүргөн сенсиң, ошо жолдошуңду өстүрө турган сенсиң деген андай жоопкерчилик жүктөлүп турат да. Ошон үчүн жана сөздө калса керек, аял жакшы, эр жакшы деп. Аялдардын миссиясы ошо кызматы да. Аялдардын миссиясы, аялдардын кызматы ошондо кандай болуп калат? Аялдардын кызматы Бул жашоого келгендеги кызматына өздөрү эле өсүү эмес, ошол келген жаш алып келген жандардын баарын өстүрүү. Деги эле баарын өстүрүү да, бул энелик кызмат да, өстүрүү. Бийиктетүү, аялдын кызматы. улукка жеткизүү. Ал эми жердеги кызматы оокат кылса андай эмес. Ал эми өзүнүн тиричиликтеги кызматы, атак ааламдык кызматы. Өстүрүү, жеткизүү, баарын жарык айлантуу. Аялдык, Анткени өздөрү жарык болуп келатпайбы? Эркек деген пир болот, аял деген кут болот дегенчи. Экөөнүн аябай сонун салыштырып коюптур эми. Эркек деген кут пир болот дегенен бул эркекке тиешелүү сыйла, эркек деген улуу, мындай күчү бар дегенде чын эле жердеги күч эркек болуп атпайбы баарын багып. Анан аял деген кут деген бул Кудайдын деми, өзүң билесиң, ал Кудайдын нуру деген. Мындай айтканда божественный энергияны кармап турган күч да. Эркектер да кармайт, но аялдар да кармаш кыйын да. Аялдарда күчтүүлүгү булардын мээрим сүйүүгө кенендиги да. Ушул эми аялдардын баарында эле барбы ушу мээрим менен сүйүү? Баарында бар, бирок жабып алган бар. Баарында жабык. Ачса болот да. Анткени баласына мээрим төгөт чынбы? Мээримге аябай булар жакын да. Эркектин төгүшү кыйыныраак да. Бака ойлонуп, бака толгонуп, анан төккөнчө эле эмнекеси бар бүтүп калат. Жанагы улуу бата жөнүндө батада айттым го. Улуу батада ушундай көрүнүш болуптур, жанагынтип булут каптап, шамал болуп, именно биздин апалар ырдап атканда депчи. Ошону дагы сиз кандай өзүңүздүн оюңузда? Анткени элдерде, ошону байкаган элдерде ошондой ой калыптыр да. Ошол аялдардын туура эмес кылганынан ошондой көрүнүш болду дегенчи. Билесизби, билбейсизби? Манастын эстелигин ачканда канча деген бүркүттөр деп койдум, куш айланып турган. Эстеликти ушунча эл көргөн да. Анан ошондо бир гана менде бир жакшы ой келген. Ал бүркүттөр Манастын эстелигин ачкандан келген жок депчи. Эл ошо күнү ошончо майрамдагыдай кубанган да. Ошондо сай кыйналып турса керек эл. Ошондой кубанганда кубанычтын нурунан чыккан нур жарык да. Ал ошолда бүркүттөр болобу, куштар болобу баарын өзүнө тарткан да.
мына ошол сыяктуу эле бул эгер ошол аялдар ырдадыбы айда кандай кылса да аялдардан эгерде ошондой бир позитивный энергия чыгып турса мен эч кандай ага салыштырууга болбойт да. Болгону ошол табияттын бир өзүнүн сыры болсо керек, бир белгиси болсо керек. Бирдекелер тазаланып кетти, ошонун айынан бирдекелер боло турган иштер болбой калганды, бир жаман иштер баарын жакшыга бурган элбиз го, баары жакшылык болсо керек. Азыр жанагы сиз айтып атпайсызбы? Энергия теңелип атат, аял менен эркектин энергиясы теңелип атат депчи. Ошол боюнча да бир кичине ой бөлүшүп койбойсузбу? А то, например, аялдардын эркектер, например, бүгүн чычалашып атпайбы? Аялдар биздин шымыбызды да тартып алды, машинебизди да тартып алды депчи. Анан ошого карата бир ой бөлүшүп койбойсузбу? Чындап эле аялдар ошонун баарын тартып алдыбы? Эмнеге тартып алды? Ушуну бирөөлөр ойлойсун, токтотобуз деген типти. Тарбияны кайра күчөтөбүз, тарбия беребиз, анан токтотобуз дегенде жок, бул эч токтолбойт. Бул өзү процесс, өсүүдүн процесси ушундай да. Аялдарда мээрим мурун күчтүү болсо, эркекте сабырдуулук күчтүү болгон. Ошону бирин-бири мындай толуктап кармап турганда, эми азыр жаңы доор келүү менен аялдын, эркектин деле, аялдын деле өзүндө бул нерсе кайрадан өсүп жетилип аткандыктан бир нерсе бөлүшүп кетти да, эркектеги сабырдуулук аялга өтүп, мисалы аялдагы мээримдүүлүк эркекке өтүп, бир гармонияга келе баштады. Ошон үчүн жанагы мен ойлойм, ошо аялдар эркекче кийине баштаган деле бул табияттын өзү ошого алып баратат да. Ошо тең укуктуу экени, тең экенибизди бул көрсөтүп атат да. Негизи ушун, эгерде бизди мындай эле бөлүп эле сен ылдыйсың, сен өйдөсүң деп бөлө бергенде анда гармония болбой калат да. Жашоодо. Жашоо өзү аны болуп аткан нерсе да. Эмчи илгеркилер билген, илгеркилер билгени жок, ал убакта энергия ошондо иштеген. Ошол керек болчу. Бүгүн энергетика такыр башка, теңдиктин энергетикасы, гармония баары бир болгон энергетика. Тем более космиктик алдык, бир космостук бир улуу нерсеге өтүп атабыз. Адамдардын мындай айтканда түпкүлүгүндө генинде жаткан периште сымалдар ачылып аткан учурларда. Сонун нерсени айттыңыз, Бактыбек. Бүгүн вообще негизи аябай агрессия көп да элдечи. Неге ошондой болуп атат? Эмне үчүн элдерде агрессия көп? Вроде бы азыр ушундай жакшы энергиялар түшүп аткан учур, мындай элдердин аң сезими өзгөрүп аткан учур, анан кийин аң сезим, адамдын аң сезими өскөндө адамда наоборот эме болуп калат дейт го, баягы жөнөкөй болуп адам, карапайым болуп, мындай негизи агрессия жоголуш керек беле дейм да. Много энергиялардын күчү мененчи. А бизде азыр элде наоборот агрессия күчүп аткандай да. Өзүң деле көрүп атасың, бул агрессия деген нерсе терс энергия да, терс күч да. Бул баардык жакта тазаланып жүрүп атпайбы? Мисалы жерлерде вулкандар атылып атат, ураган шамалдар болуп атат. Баары ушул нерсесинен тазаланып, анан кристаллический немеге өтүп атат да, энергетикачы. Ошонун ичинде адам да бар. Адамдын ички дүйнөсү тазаланыш керек. Ошонун ичинде баягы ички дүйнөдөгү хаостун баары, жыйналып калган хаостун баары сыртка чыгып аткан учурда. Ошон үчүн бул бир чети тазаланган аябай жакшы нерсе. Бирок ошону менен да эле таза эле бир ушунча бир нежный болуп калбайт адам деген. Себеп дегенде адам гана ушу жакшы нерсени үйрөтөт, өзүндөгү агрессияны база билгенге, жок кыла билгенге, анын ордун ушул чыныгы мээрим, сүйүү менен толтурганга көрүш керек да. Анан акырындап барып учуру келгенде адамда деги эле агрессия, карама каршылык деген энергетикалар жок болуш керек да. Жакшы. Бактыбек, анан ушул жерден азыр аял менен эркектин энергиясы теңелип атат деп айтып атпайсызбы? Анан негизи сөз бар да, аял өзүнүн энергиясында болуш керек, эркек өзүнүн энергиясында болуш керек депчи. Ошондо анан гармония болот деген сөз бар го.
сиз болсо азыр айтып атасыз энергиялар теңелип атат депчи. Ошондо кандай болуп калат? Аял өзүнүн энергиясында болуш керекпи деги? Негизинде түшүнүккө бул түшүнүк аял эркек чынында экөө эки башка энергия болуп келген буга чейин. Айтып бербекпи? Азыркы убакта аялдагы ошол мээримге толуп турган энергетикасы эркектердин энергиясы менен бөлүшүп аткан учурда ошол эркектер да мээрим күтүп атат. Аялдарда да ошо эркектик сабырдуулук энергиясы күчөп атат. Мындайча айтканда экөөнүнө тең мындай энергия женский мужской деп коебу, эки энергия бир болуп, бир гармонияга өтүп атат да. Жок, аны түшүнүктүү болду, аны айттыңыз. Эмечи, азыр аял мурункудай болуп өзүнүн аялдык энергиясында болуш керекпи? Же анын уже анда аялдык энергияда болуш кереги жокпу? Например, аял өзүнүн аялдык энергиясында, допустим, аялдын энергиясы эмне? Аял деген бала багып, үйүндө отуруп, узун көйнөк кийип дегендейчи, энергияны жерден алат аялдар деп коет эмеспи? Азыр ошондой нерсе керекпи же кереги жокпу уже? Менин оюмча баары теңелип аткандан кийин бул энергия эркекте да аялда да болуп аткандыктан баары теңелип болуш керек да. Баары теңдигинде болуш керек. Себеп дегенде мындай да, азыркы келип аткан сүйүү десек да мындай көп түшүнбөй калып атат эми. Мээримдин энергетика деп коелучу. Мээримдин энергетикасы эч кандай иш болбойт. Эгер эркекте да аялда да бул энергия болбосо, бул жашоодун энергетикасына же жыштыгына туура келбейт. Ошондуктан баарыбызды бир энергияга өтүп аткан учурубузда. Ошол жөнүндө да кийинки демеңде видеоңдо тартабыз го, элге жеткизебиз го. Себеп дегенде бул мээримдин энергиясын эмне үчүн бүгүн эң керек экенин. Сон, бул анда кийинки тема болуп калды. Анда бүгүнкү маекти биротоло кайып кыздын аяны менен бүтүрөлү. Эң аягында сонун сөздөр жазылган экен. Аял сүйүү, аял мээрим жайнаган, ошол сүйүү сен мээримден пайдалан. Умай эне жараткандын буйругу ак периште асмандан карап турду деп сонун аян түшүптүр. Жакшы экен. Рахмат сизге. Бакыт байке, бар болуңуз, жарык болуңуз. Ийгилик сизге. Рахмат.